Саламатсыңарбы балдар? Биз бүгүн силер менен дагы лексиканын семасиология, метафора, метонимия жана синектоха түрлөрү менен таанышабыз. Лексика бул тилдеги бардык сөздөрдүн жыйындысы. Лексиканы изилдөөчү илим лексикология, ал грек тилинен алынган, кыргыз тилине которгондо сөз дегенди түшүндүрөт. Демек, сөз бул нерсенин же заттын тыбыштар аркылуу берилген образы. Илимде аны денотат дейт. Эми ошол сөз деген эмне? Сөз бул турмуштагы реалдуу чындык менен байланышып, кандайдыр бир түшүнүктү берген жана биздин бири-бирибиз менен пикир алышууда кызмат кылган лексикалык эң кичинекей бирдик. Эне тилдеги сөздөрдүн толук жыйындысын биз сөздүк состав дейбиз. Муну билесиңер балдар. Мына ошол сөздүк составдын байлыгы бул биздин эне тилибиздин байлыгы болуп эсептелинет. Тилде көптөн бери келе жаткан элдин баарына кеңири тараган сөздөр булар уңгу сөздөр. Уңгу сөздөрдү пайдаланып биз ар түрдүү сөздөрдү жасайбыз балдар. Ошондуктан бул уңгу сөздөрдү биз сөздүк фондко киргизебиз. Сөздүк фонддо бир канча сөздөр бар. Мисалы, архаизм, историзм, диалектизм, фразеологизм, табуу жана эвфемизм, жаргондор, калька, терминдер, синонимдер, амонимдер, антоним, неологизм, семасиология жана башка көп маанилүү сөздөр дагы ушул сөздүк фондду түзөт. Семасиология. Семасиология бул сөздөрдүн маанилерин окутуучу илим балдар. Мына ошол семасиология сөздөрдүн семантикалык маанисин дагы өзүнө камтып изилдейт. Семантикалык маани деген эмне? Адамдын акыл эсине чагылган эң биринчи сөздүн мааниси, түпкү мааниси бул семантикалык маани болуп эсептелинет. Ошол семантикалык мааниден барып туруп, биринчи түпкү мааниден барып туруп сөздөрдүн бир канча маанилери пайда болот. Мисалы, мүчө, адамдын мүчөсү, уюмдун мүчөсү дегендей. Кыргыз тилиндеги сөздөр берген маанилерине карата жеке жана көп мааниге ээ болот балдар. Лингвистикада муну биз моносемия бир маанилүү сөздөр жана полисемия көп маанилүү сөздөр деп бөлөбүз. Айлана чөйрөдөгү окшош заттарга карай окшоштуруп атоодон көп маанилүү сөздөр пайда болот. Ошонун натыйжасында бир сөз көп мааниге ээ. Аш деген сөздү алсак, бул ашып кетүү, ошондой эле аш деген бул тамакты түшүндүрөт. Там деген сөздү алалы, бул там этиш, тамуу жана там бул үй. Ал эми бир нерсенин гана атын билдирип турган сөздөр булар жеке маанилүү сөздөр. Адам, шаар деген сыяктуу мисалды алсак болот. Полисемия болбосо сөздөрдүн көп маанилүүлүгү төмөнкүдөй 3 жол менен пайда болот. Биринчиси метафоралык жол, экинчиси метонимия жана үчүнчүсү синектохалык жол. Метафора бул заттарды же буюмдардын айрым бир белгилерине карата окшоштуруп атоо. Мисалы, кулак, адамдын кулагы, анан казандын кулагы. Бут, адамдын буту, столдун буту дегенде. Мисалы, тиш, адамдын тиши, соконун тиши, аранын тиши деген мисалдарды келтирсек болот. Андан кийинкибиз бул метонимия. Бир нерсенин атын атоо үчүн экинчи бир түшүнүктүн ордуна колдонобуз. Мисалы, эки чыны ичти. Бул жерде чыны ичилбейт, анын ичинде кымыз ичилиши мүмкүн. Айтматовду окудум. Бул жерде анын чыгармаларын окудум деген мааниде да. Чайнек кайнады дейт, ал жерде чайнек эмес, анын ичиндеги суу кайнады деген мааниде. Андан кийинки маани бул синекдохалык маани. Бир нерсе жөнүндө түшүнүктү берүү үчүн ошол заттын бир өзгөчө белгиси менен атоо. Мисалы үчүн, бир үй бүлөнү түтүн, эркек баланы туяк, же болбосо улуу адамды аксакал. Ошондой эле полисемиянын каршысындагы бир маанидеги сөздөрдү биз моносемия дейбиз. Алар бир гана мааниге ээ. Адам, шаар, жамгыр деген сыяктуу сөздөр. Ошондой эле балдар, сөздөрдүн контексттик мааниси бар. Бул эмне дегенде, бул кандайдыр бир сөз өз маанисинде башка, ал эми сүйлөмдүк түзүлүшкө киргенден кийин ал башка мааниге өтүп кетсе, муну биз контексттик маани дейбиз. Мисалы, айылыбызда көчө таптаган жаштар көбөйүп кетти. Бул жерде көчө таптаган деген сөз бул бекерчи деген маанини түшүндүрөт. Ошондой эле балдар, сөздөрдүн грамматикалык мааниси бар. Бул грамматикалык маани деген сүйлөмгө сөздөрдүн баягы түшүшүнө карата өз ара бири-бири менен катышка ээ болот. Мисалы, сабак башталды. Сабак деген зат атооч, жалпы зат атооч, атооч жөнөмөсүнө турат. Ал эми сүйлөмдүн ээси бул сабак, ал эми башталды бул этиш
баяндоочтук милдетти аткарат. Сөздөрдүн лексикалык мааниси дагы бар. Бул ар бир сөздүн өз керт башына ээ болгон жеке мааниси. Мисалы, малдын өзүнө тиешелүү мааниси бар. Сүт десе сүттү түшүнөбүз. Уй, китеп, темир, чагылган, мына ушул сыяктуу ар бир сөздүн өзүнүн жеке керт башына тиешелүү болгон маанисин биз сөздүн лексикалык мааниси дейбиз. Өтмө маани. Бул жаратылыштагы кээ бир нерселердин, түшүнүктөрдүн атынын тилде мурдатан колдонулган сөздөр менен берилиши. Мисалы үчүн, тумшук деген сөз бул эң биринчи канаттын тумшугу болсо, аны биз кийинчерээк тоонун тумшугу катарында, кочкордун тумшугу катарында колдонула баштадык. Мына ушул өтмө маани болот. Балдар, мына ушинтип биз бүгүн сөздөрдүн маанилерин, сөздөрдүн изилдениш тарыхын түшүндүк. Эмесе кийинки сабакка чейин сак саламатта тургула.